Tekşir. Hazır Tayvan Baykam ayıp etti. Российский фонд деген акчаларыбыз бар. Артель акчалар бар. Бийликтегилерчи. Ушунча биригип тилиңерди, үй алам депсиңер, будан ары жардам берип койсо болот бийликтер. Кандай дейсиңер? Ана мына силерди акчаңарды бул байлар калтырып койсо, байлар мындай өлөсүң десе байлар буну куалап жүрүп берип коет. Демек биздин күчүбүз биримдикте. Биз үйлүбүз бийликке жетсинби? Патотаспыз? 3 жолу айтабыз. Үйлүбүз бийликке жетсинби? Жетсин. Бийликке жетсинби? Жетсинби? Биздин үйлүбүз Садыр Жапаровго жетсинби? Жапаровго! 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 Жетсин! Ташиевке үйлүбүз жетсинби? Ташиевке! Жетсин! Ташиевке! Жетсин! Энди үйлүбүз урматтуу бийликтегилер чечишпеген маселе болбойт. Мына ушул эл, мына аслында бул жерде пайшиктер бири-биринин акчасын ашар жолу менен поддержка кылып, акыркысына жетпей калып, ушул жагын улап койсоңуздар болот бийликтегилерди. Российский фонддон сөзсүз эле жанагы байлар алып туруп супермаркет салдырбай эмес, элге дагы бөлүп койсоңуздар болот. Российский фонд дагы көптөгөн акчаларды сөзсүз байлар алып ресторан кафе эмес, мына элге ошол үйлөрдү элге берип коюп эмес, ошол үйлөрдү кайра мамлекет өзүнүн балансына калтырып турса деп болот. Кандай дедим? Биз төлөп берип, мамлекеттен тутулуп кетет. Эми биз биргебиз. Эми мына пайшикке бирибиз менен кыялашып, каргашпай эмес, эми мына баланы орто койго алдыга салып алып, эми биз үйүбүздү туура жеткизебиз. Андан сырткары тергөө маалында аз ишти сотко кетирбей, желательно мына счетторду блокировка болуп калыптыр. Счетту ачсынбы? Кандай дейсиз? Ансардын счету açılsın ha? Счет açılsın. Счет açılsın. Ana экинчи баланы заложникти чыгарайлы айтачы. Эndi чыгарып мына алдыга салып алайын да, мына экөөнү алдыга салып алып, али кана кайерге акча алгаптым, кимге алгаптым деп барып эле алайлы. Кылсак болот экен эжелер. Кече биз бирди кылдык. Мына ушул балага айла жок рахмат айтып атам, бул талашкан жок да. Бuna birileri Kadıköy'e var aldık da uçmaya kalkıyordu. Ya kaçmayın bunlar. Ücret kaçmayın. Kaça duran bu onda bugün gelmesi gerekiyor. Bunca. Sözün var mı? Oldu. Biz hem sözle çıkmayın tutturmayın. Yani sürekli dağılık kalsın.